Эфирде Ден соолукта болуңуз программасы кутмандуу күнүңүздөр менен студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Акыркы жылдары адистер мектеп жашына чейинки балдар арасында тили кеч чыгып, сүйлөө жөндөмдүүлүгү жакшы өнүкпөй жаткандардын саны көбөйгөндүгүн айтышат. Мындан 10-15 жыл мурда ар бир 4-үнчү балада сүйлөө жөндөмдүүлүгү кечеңдеп жаткандыгы байкалса, бүгүн ар бир 2-нчи балада бул көрүнүш аныкталып жаткандыгын айтышууда. Биз бүгүнкү программанын жүрүшүндө балдардын сүйлөө жөндөмдүүлүгүнүн кечигип жаткандыгы туурасында сөз кылабыз. Студиябыздын коногу дефектолог, логопед, сурдопедагог, сүйлөөнү калыбына келтирүү борборунун негиздөөчүсү Ногойбаева Гүлнара Жеңишбековна келип отурат. Саламатсызбы, Гүлнара айым? Биздин студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздар. Гүлнара айым, сиз ушул сүйлөөсү кечеңдеп жаткан балдар менен иш алып барасыз, студент ошол балдар менен иштеп жатасыз. Бул балдардын сүйлөө жөндөмдүүлүгүнүн кечеңдеп жаткандыгынын негизги себеби эмнеде болууда? Мурун эгерде биз ошо тил адистери, логопед, дефектологдор негизи келген балдарды 5 жашынан баштап алып, баларга сөз байлыгын көбөйтүп, тыбыштарын коюп оңдой турган болсок, азыркы күндө бизге азыр технологиянын жетишкендиги да чоң жакшы болот, жардам болуп. Азыркы күндө биз 1,5 жаш 6-8 айлык балдар менен иш алып баратабыз. Себеби ал балдар түшүнбөй жатат. Ошонун баары ойлойм эң негизги биринчи булардын проблемасы мурунтан эле ошо жаштап иш алып барганда илимий жактан караганда бул негизи эненин көтөргөнү, стресси, кош бойлуу кезинде эненин көтөрүп жүргөнү, анын алган стресси, ичинде бала кандай жүрдү. Бир маалда ошо Россияга көп барып иштеп, ошоктон көп балдар келчү да, төрөлгөндө кыйналып калып, төрөт учурундагы травмада ошол убакыт көп болгондо. Азыркы күндө болсо, могул менин жеке оюм, ойлойм ушу ковидтен кийин бул балдардын саны абдан көбөйүп кетти деп. Эгерде жөнөкөй эле грипп болсо, көпчүлүк балдар ошо Жоосу көлүгө барып келгенден кийин суктап калып, балдар кулагынан, грипптен кийин менингит болуп, же болбосо дагы бутуна түшсө, азыркы күндө болсо ошо акылынын кармап атат балдардынчы. Физически балдар чоңойгон менен өзүнүн психологический жашына туура келбей жатат. Ой жүгүртүүсү, акыл эси өтө кечигип атат. Ошо негизинде азыркы бул балдар менен ишти биз ошо 1,5-1,8 айынан баштап атабыз. Булар 5 эсе көбөйдү. Ал бир гана эле Кыргызстанда эмес, бул жер жүзү боюнча ошондой болуп атат. Себеби могул май менен бизге азыр областтардан келе баштайт, жумуштарын өзүн карап, ошону карап туруп. Анан ошондой эле, анан кийин орус тилчилер көп келет. Бири-бирин ээрчишип келет, ошол жер жүзү боюнча да. Ошолордун баарын карап отурсаң, ушул эне аталар да айтат да, бир эле ошол чоң эле шаар, ошол эле Россияда Ленинград, Петербург болобу, Москва болобу, ошондой эле Дубайда, Кытайда бардык жерде эле ушундай балдардын саны көп дейт. Анан эне аталар аркылуу көп центрлерде ачылып жатат. Специалисттер көп нерсени үйрөнүп жатат азыр. Кайра жаңып адистер келип атат, кайра жаңырган адистер болуп атат. Бирок ошол күндө да балдардын саны абдан көбөйүп атат. Демек, негизги себеби, бирден бир себеби катары ошол түйүлдүктөгү кезинде нерв системаларынын жакшы өнүкпөй калуусу. Айттыңыз, азыр биз балдар 1,5 жашынан 1 жаш 8 айынан баштап иш алып барып атабыз депчи. Негизи бала акыл эси толук кандуу өнүгүп өрчүп келе жаткан бала канча айынан сөздөрдү кошуп курай баштайт? Канча жашында сүйлөш керек? Эми бала акылына келген бала, нормотипичный балдар дейбиз. Алар болсо эгерде өзүнүн нормасы менен болгондо бир 4 айында ушу үнүн чыгара баштайт. 6-8 айында булар эмоцияны жакшы түшүнүп, кайталап калат. Ку-ку, ля-ля деп айтсаң кошартып калат да. Анан кийин барып, ушу бала акылына жеткенде, фонетиканы түшүнүп калгандан кийин, ошол болсо, ошол бир 9 менен 11 айында ошол биз колдонгон фонетиканы колдонуп, кис, мяу, ням-ням деп тамак жейсиңби? Ням-ням. Кел-кел деп, ой-то-то деп басат, топ-топ-топ десең ошолор түшүнүп калат кедей балачы. А 1 жаш 3 айында болсо, мен айтам, ошо мээси менен сүйлөп калган кези, ошо муундардан сүйлөмдөр түшүп калат. Мен баба, мен топ-топ-топ-топ, атам бум-бум дейт. Баланы түшүнөбүз. 1 жаш 6-7 айында бул балдар болсо, бир муундан турган сөздөрдү аракет кылып калат. Кошуп калат. Бир муундан турган, мисалы, тур, бас, ач, ич дегендерди чулдурап сүйлөп айтып калат. 1 жаш 6-7 айына келгенде бала сөзүн, көзүнө көрүнгөн нерсени акылы
өскөн бала. Көзүнө көрүнгөн нерсени чулдурап сүйлөйт. Машина, сапка, самолет деп чулдурап сүйлөй баштайт. Аны да түшүнөбүз. А 1 жаш 8 менен 2 жашка келгенде балдар кошмок сөздөр сүйлөп калат. Муундарды да кошуп калат. Мен баба, анан ням-ням, аны тякап, анан мен жыгылып деп туруп ошо экиден анан кошмок сөздөр сүйлөп, анан кыскача сүйлөмдөр түзө баштайт да. Бул баланын жетишкенде ушундай болот. Андан кийин 2 жаш 4 ай менен 1-3 жашка чейин 1,5 сөздү билип калат дагы. Сүйлөмдүн ичинде 3-төн 5 сөзгө чейин болуп калат. А 4 жашка чыккан бала жомок айтып берет. 5ке чыккан бала күнүн эмне кылганын, аңгемени айтып, сүрөттөп берип калат да. Бирок азыркы убакта айтып атпайм, кечиккен балдар абдан көп болуп атат. Анан булар болсо ушул кандай бир себептен болуп кыйналып калган балдар болгондон кийин биринчи булардын крупный моторикасы иштеш керек. Крупный моторикасы ал жанагы оонаганы, баш көтөргөн ошонун баары тең. Андан кийин мелкий, аны кармалап, оюнчук кармап, карап, көрүп, калдыратып, анан акыл бышат. Ошондо гел турду билет. Биринчи биз кыймылдатабыз да баланы, келе кой, тур деп аны түшүнө баштайт. Андан кийин сөздү түшүнө баштайт. Жана балдар бар, атынан чакырсаң да карабайт. Ошо балдар өтө кеч калып аткан убактысы болот да. Кайсы курагында ата-эне ушундай баламдын сүйлөө жөндөмү кечигип жатат деп дарыгерге тийиштүү адиске кайрылышы керек? Эми азыркы убакта болсо негизи азыр ушул кайра эле ушул технологиянын жетишкендигин, интернеттен ушундай терең кенен болгондуктан информацияны көпчүлүк убакта жаштар жакшы алып, балдарын эрте алып келип атат. Алда турат, бир айтып атпайм, 1,5 жашта балам ушинтип чакырсам карабай атат дейт. Атынан чакырсаң карабайт, таптакыр түшүнбөйт баланы. Анан ме десең анда санда карайт. Анан кийин булардын чуркаганы өзгөчө болот, айланып чуркап, же болбосо бир оюнду ойноону билбейт, бирок бир оюнчукту алып көтөрүп жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле бала бир эле тамакты тандап калышы мүмкүн, кандайдыр бир өзүнүн өзгөчө адаттары болушу мүмкүн бул баланын. Балам ушуну жакшы көрөт, ушундай кийинетин баары тең ошо стим болуп кетишип да мүмкүн да. Кечиккен балдар бар, ЗПР дейбиз алардычы. Андан кийин жана аутичный спектр менен андай да балдар болот. Ошолорду эртерээк эгерде аракет кылса, бул балдарды мен аталары көрүп туруп, байкап туруп, ошондо кимге кайрылыш керек? Биринчиден бул дефектологдорго кайрылса болот. Алар баланы байкап туруп, өзүнчө анализ жасап туруп, аларга жолдомо берет. Андан кийин бул карылгандан кийин байкаш керек да, бул бала укпай да калышы мүмкүн. Бала эмне себептен сүйлөбөйт? Укпай калышы мүмкүн. Начар же болбосо начар окуп, же болбосо акылынан кечиккен балдар сүйлөбөйт. Ошол себептен эгерде бала сүйлөбөсө, ошол биринчиден дефектологдорго кайрылат, сурдологдорго кайрылат. Кичинекей баланы обследование кылыш кыйын, ошон үчүн компьютерден диагностика кылып, ооба бул бала угат экен, ошо акылынан деп туруп, анан ошондон невропатологко жибергенде булар снимок жасап туруп, ошо көпчүлүк балдарда негизинде незрелый, нефункционированный мозг болуп чыгып атат. Эгерде ошол убакта өз убагында ошо балдарды жакшы лечение кылып, эң негизи мына 1,5 жашта бала түшүнбөй жатса, жанагындай стимдери болуп атса, көп нерсени билбей жатса, жанагындай адаттары болуп атса, эгерде жакшы лечение кылып, булар менен крупный моториканын үстүндө иштеп туруп, анан мелкий моторика менен месип бышырган болсо, бул балдар болсо 2 жашында уже кичине түшүнүп, жанагындай чуркаганы, секиргени, айланганы, тамактагандаганы көп нерселер кала берет. 3 жашта, андан кийинки экинчи этап болсо, бул 3 менен 3,5 жашта балдар болот. Ал кезде бала уже көп нерсени түшүнүп калгандан кийин, ошону отуруп алып, моторикасы аркылуу жанагы көп нерсени түшүнүш үчүн атайын моторика жасайт, программалар бар, ошолордун үстүндө иштеп жүргөндө эң акыркы жанагы 3-үчү этап калат, бул баланы сүйлөтүп алат. Бирок жөн эле сөздү чогулта берсе, машина, шапка, шуба деп чогулта берсе, бул бала сөз байлыгы болот дагы, бирок сөз сүйлөөгүндү билбейт. Сүйлөм түзгөндү кураштыра албайт да, сүйлөм түзгөндү билбейт. Ошон үчүнгө буларга эми биздин деле жашообуз, кимдин жашоосу кандай болсо дагы, жанагындай яркий моменты жизни дейбиз, ошондо көрүп яркий оюнчуктарды, кызыл тазы, оюн аркылуу бул балдардын сөз кебин өстүрүш керек. Ошон үчүн биринчи этап бул баланы жакшы обследование кылып, крупный моторика, кийин мелкий моторика акылесын өстүрүп, андан кийин сөзүн кое бериш керек да. Мунун баардыгы комплекстүү болот. Ошондо эгерде бул жана накта аутист болбосо, задержкасы болуп, акылынан кечиккен балдар болсо, булар анда эртерээк 1,5 жашында 2 жашка чейин кайрылса, 5 жашка чейин реабилитациядан өтүп кетет.
эгерде кечигип калса, жанагы сүйлөгөн күндө бул менин тажрыйбамда айтам, 4-кө чыгып, 5-ке чыгып, жаңы келип, жаңы сүйлөп, жаңы түшүнгөндөн кийин ошого да сүйүнүп, кээ бирөө шарты жок келгенге, кээ бирөө алыстан келет, кээ бирөөнүн материалдык жагынан кымбат болобу, же уюштуруп алып келген киши жок, ошол негизинде эптеп сүйлөп кеткен баланы анан алып барып 4-5 жашта жаңы сүйлөп атса, бул баланы алып барып мектепке берип коюшат. Ошол негизинде бул бала жана мектепте отурган эк алган жигиттердин баардыгы, кыздардын баардыгы эле ошол биздин. Бирок ошол балдардын ичинен дагы эгерде бир группада 8 бала болсо, бирөө экөө эле кыз болбосо, калгандары эркек балдар болот. Ошондой показатель бар. Анан ошол балдар жаңы гана түшүнүп билип атса, жомокту айтканды билбесе, анан жарантып жаздыртат, окутат. Эми өзүңөр ар бири эстеп көрсүнчү, жана өзүнүн классында окуган ошондой балдар бар болчу да, көчүрүп жасат, түшүнбөйт. Жакшынакай китеп окуганды үйрөтүп койсо дагы түшүнбөйт. Ошол эле саны 100гө чейин санайт балам дейт. Ошону эле 5ти алгын, 8ти койгун десең, аны да түшүнбөйт, маселенин масын түшүнбөйт. Ошентип логикасынан кечигет. Ошон үчүн комплексный занятияны так алып барыш керек. Ошондо дагы жакшы невропатолог жаныбызда жүрүп, ошол 3 ай сайын лечениясын кылып турса, ошондой жакшы результаттар болот. Жанагындай накта аутист балдар болсо, алардын бир стими кетсе, кайра башка стими келе берет, бирок алар дагы жакшы жетишкендиктерге жетет, коррекционный класстарга барып калса болот. Ар бир адамдын, ар бир баланын организми уникалдуу, өзгөчө да. Айтып жатпайсызбы, азыр 1,5 жашында 2 сөздү айтып, 2 жашында сөз курап калыш керек депчи. Кээ бир балдар болобу, мындай өзү табиятынан баягы өсүп жетилгени ошол болуп, 2 жашта, 2,5 жашында так сүйлөп кетиши мүмкүнбү бала? 3 жашында? Андай балдар болот, ошо жана көтөрүп төрөгөндө кыйналып калган балдар болсо, ал өзү эле компенсация болот дагы, ошо көп учурда келет да, мен деле ушундай болчумун деп атасы мисалычы. Апасы кеч сүйлөгөн. Анан бирок монтип сүйлөп кеткем деди. Бирок ал жакшы, эң жакшы. Ал деле жыргандан ошентип кеч сүйлөгөн жок да, аны деле көтөрүп төрөгөндө кыйналып калган балда, ал компенсация болуп бала аракет кылып, эч кандай дарысы жок кетиптир. Бирок бул баланын жашоосу кандай болот, келечеги кандай болот? Эмне үчүн бул менен мындай сырдуу болуш керек да, бул болобу, болбойбу деп. Эгерде колдон келсе жасап коюш керек да. Анан кийинки ушунчалык баланы төрөп чоңойтуп алып, анан кийин баласы башка балдардан кеч көрүп отурса, эне ата өзүн жейт го. Ошон үчүн ойлоймун, аны эч качан күтпөш керек. Ошол эле профилактика невропатологко, сурдологко алып барып, жакшы витаминдерин берип, эң жок дегенде ошо айта турган болсок, жанагы садиктерде деле бар, образовательный центрде бар, развитие ошо жака керек. Ошолордун арасынан бала көрүнөт. Буга атай мугалим керекпи? Дефектологдор же болбосо ошол балдардын арасында эле кетеби деп. Себеби жана алалиянда түрү бар да, жана сүйлөбөгөн балдардын түрү бар. Акыл эси менен алар 3 ай менен 6 айдын ичинде жакшы 2 жолу эле лечение алып, витаминизировать этип койсо, алар тимеле сонун түшүнүп, сайрап, аягында тимеле жомок жоруп калган балдар болот. А кээ бир балдар бар, түшүнбөйт. Алар может быть даже сүйлөйт, бирок түшүнбөйт. Ошон үчүн акыл эсин анын өчүндө өтүш керек. Ошон үчүнгө специалистке алып барып көргөзүп, бул чечиле турган нерсени ошол жерден чечип койсо болот. Эртерээк алдын алып, эртерээк алып барган жакшы. Ошол 2 жашка, 3 жашка чыкканда ошо сөздөрдү курай албай, анан мисалы адистерге кайрылып, атайын окуу борборлоруна барып, аракет кылып, ал баланы толук кандуу мындай сүйлөөсүн калыбына келтирүүгө болобу? Же кайсы бир убакта баары бир мындай бир сүйлөөдөн бир мындай кем болуп калабы? Бул мээнин өсүшүнөн болот. Мээ кандай өнүгүп жатат, ошондон болот. Эгерде бул бала жанагындай айтып атпаймынбы, моторный алалия дейбиз, бул түшүнүп туруп эметсе, ал бала бат эле кетет. Ал түшүнүү убагында өткүчтү андай эле берсең эле бала кете берет да. Анан биздин ошо түшүнүп билген немесин сүйлөмгө кошуп сүйлөп алса, анан аягында тыбыштарын тазалап койсо, ал телеадис или логопед кылат. А эгерде жанагындай генетический болсо, же болбосо ошол эле генный болезнь Дауна болсо, же болбосо ошондой эле аутисттер болсо, булар өтө кыйынчылыкка келет. Бирок ошондо дагы эртеңки күндө өзүнүн оокатын кылып, түшүнүгү болуп, тамак сурап жеп, тамагын жасап жесе, бул да жакшы болот. Ошол эле укпаган балдар, азыр кандай сонун операция жасап атат аларга, таптакыр укпаган балдарга, чала уккан балдар менен деле эртерээк иш алып барса, булар адаптация өтүп, көпчүлүк балдар эртерээк баштаса, массовый мектепке барган балдар бар.
колдон келишинче баарын аракет кылыш керек. Анан бул акылдын ölçүсүнөн гана болот да. Наристе ымыркай канча айынан баштап, жогоруда айтып кеттиңиз окшойт, бизге дагы бир мындай баса белгилеп айтып берсеңиз, тыбыштарды кайсы айында, канча жашында айта башташ керек? Ал кандай айтылыш керек туура? Бул айтыла турган болсо, биз акыл эси жашынакай балдарды айтабыз, бирок кечиккен неврология алган балдардычы. Булар 4 айында үнүн чыгара баштайт. У деп чыгара баштайт. Анан кийин үндү табыштарды чыгарып, буларды ранее антогенез дейбиз, аны эч ким койбойт. Бала өз укканы үчүн агу деп үнүн чыгара баштайт. Анан жана чалкалап жатканда, жөтөлгөндө тил артка кетип, эң биринчи кг тыбыштары чыгат. К деп. Анан га-га-га, го-го-го, ге-ге-ге деген ошол себептен болот. Анан кийин энчеге мына ооздун тегерегинде мышларды развивать эткен негизинде бул балдардын жанагы губные звуки деп ПБС чыгат. Мама, папа, дада, туту деп калат. Анан бала ошоп өөрчүп, сөздүү болуп, түшүнүп билип калгандан кийин 4 жаштан баштап анан шипящий дейбиз, ш, ж, ч, анан с, з, ц чыгат, анан аягында сонорный л, р чыгат. Ошол тыбыштарды дагы өз убагында мектеп курагына чейин колдон келсе коюп койбосо, кийин мектепке барганда бул балдардын проблемасы чоң болот. Проблемасы эмнеде болот? Сайрап эле сүйлөгөн бала жашынакай баарын билет дейт. Ошол эле убакта сүйлөп жаткан бала тыбыштарды туура эмес айтат. Эжекеси эгерде диктант окуй турган болсо, айтып жатса, эжекесин угат да. Ошол эле машинаны айта турган болсо, бала эжекеси машина едет десе, бул машина едет деп өзү кайталайт дагы, диктанттын ошо машина едет деп жасайт. Бул дислалия болсо, бул болсо дисграфия болот. Анан ошонун негизинде баланы үнүн чыгарып окуп калганда көркөм окутканды үйрөтөбүз да. Бул туура эмес окуйт. Өзүнүн билгенчечи. Ошонун негизинде көп тыбыштарды алмашып турат. Анан кийин жаш өткөн сайын тыбышты коюш оңой, себеби чоң киши акыл эси бар, оңой, бирок сөзгө кошуш кыйын болуп калат. Кулакка сиңбейт. При сохранном слухе аларга мында кыйынчылык болуп калат, ошо сиңиришчи. Ошо көнүп калат өзүнүн сүйлөгөнүнөчү. Эгерде балдарга болсо оңой коюлат. Коюп туруп, жок, балдарга кичине түшүнүү кыйын да. Түшүнүп, көрүп, билип, жанагындай атайын көнүгүүлөрдү жасаш кыйын болот, убакыт көбүрөөк кетет, бирок балдарга тыбышты койсо, ал өзү эле кошуп кете берет. Башына кошот, аягына кошот, ортосуна кошот, үнсүздөр менен кошот, анан бир сөздө экиден болот, аны кошот, анан эң аягында айырмалай турган тыбыштар болот. Мисалы, тыбыштардын баарын коюп бүткөргөн с менен шны, Саша, Суша, жизнь дейбиз. Ошол эле л менен рыны айырмаланып билиш керек, себеби л менен рынын орду бир болот тыбыш коюлганда. Анан рынын деми күчтүү болуп кетет да, анан кийин шашып сүйлөгөндө лынын ордуна рын айтып калышы мүмкүн. Анан өзү көп айырмалай билбей калат. Ошон үчүн колдон келсе мектеп кургагына чейин бир 4-5тен баштап бул тыбыштарды жакшы абдан сөз байлоо көп балдарга 4-5 жаштан баштап кое бериш керек. Бирок мектеп кургагына барып калып келгендер көп болот. Шартылык жок, барбай калдык деп. Мектеп кургагына барганда бул балдардын сөз байлыгы абдан көбөйөт. Өзү курактуу балдар менен сүйлөшөт, өзү курактуу балдар ар кайсы жерден даярданып келет, эжекелер көп болот, информация көп болот. Анан речевой среда дейбиз, такай кептин арасында жүргөндөн сөз байлоо көбөйөт да, анан өзүнүн акылына, өзүнүн ошо слуховой восприятиясына ошол туура эмес айткан тыбыштардын баарын, сөздөрдүн баарын топтой берет да, анан кайра аны бузуп оңдош кыйын болот. Андан көрө жок нерсени коюп коюш оңой болот да. Ошон үчүн анан ар ким эле муну оңдоп түзөт. Бул балдар стресс болуп көпчүлүк убакта, особенно подростковый убагында булар кекештенип калган балдар менин өзүмдүн практикамда абдан көп болгон. Ошон үчүн муну дагы эң жөнөкөй нерсени туура өз убагында жасаш керек. Азыр соңку кездери көп адистер баягы айтып кеңеш берип келет, ошо баланы кымындайынан сүйлөшүш керек, бала менен маек куруш керек, эң эле жөнөкөй нерсе ошо бешикте жаткан балага бешик ырындырдап бериш керек депчи. Сиз кандай өзүңүздүн кеңешиңизди айтасыз? Албетте, ал дагы жана развитие слухового восприятия дейбиз аны болсо, мисалы алгандай болот, эмне үчүн ырдаш керек, жана музыканы коюш керек деген себебичи, мындай да. Мына биз азыр биякта отуруп машинанын жүргөнүн, сиз деле үйдө отуруп, мисалы жолдошуңуздун келатканын билесиз машинадан, анын машинасы өзгөчө бирдемкеси стучит, же болбосо мотору бирдемке болуп, анан тиякта жөтөлгөнүн билесиз. Ошентип, ошонун баары тең биздин пассивный словарь дейбиз, биздин сөзүбүзгө, биздин сөз байлыгын көбөйтө турган, биздин эсибизге келе турган сөздүн баары тең ошо ырдап атканда, ошо тегеректеги неречевой звуктар дейбиз, ошонун баары биздин мээбизге кире берет. Анан сүйлөгөндө ошонун негизинде биз колдонуп түшүнүп анан сүйлөй баштайбыз. Ошон үчүн бул баланын алдый кезинде эмес, ошол ичинде бар кезинде эле бул бала менен ырдап, жашынакай музыка угуп, жомок айтып бериш керек да. Бала сүйлөгөн менен баланын акыл эси түшүнүгү кете берет. Мисалы жана репка деген курочка рябаны мен 1 жашта балдар менен баштаймын.
Өзүм мисалы неберелер менен 10-11 айында отуруп алып, небере кызым менен эркек балам менен отуруп алып, мен алар менен мисалы ойночумун. Кококо, мококо деп туруп, ошол эле жомокторду айтчумун. Анан канакей эмне кылды десе, чулдурап сүйлөп, на эмоция анан деп туруп, ошонун баары тең бизге керек турса нерсе. Канчалык бала эмоциональный, мындай жакшы болсо, ошончолук кийин сөз байлыгы, түшүнүгү да жакшы болот бул баланын. Гүлнара айым, биз жогоруда айттык, соңку кездери бул ошо сүйлөө жөндөмү кечеңдеп жаткан балдардын саны салыштырмалуу көбөйдү депчи. Эң жөнөкөй айта турган болсом айтып атпаймынбы, биз балдар менен ошо телеадиси сыяктуу бир 5 жашыбызда баштасак, тыбыш коюп, анан кийин анда мисалы бир райондо 3-4 гана логопед болчу. Азыркы күндө болсо 5 эсе көбөйдү. Анан азыр тилинен эмес, азыр логопедтер ошо телеадистер кимдер менен иштейт? Акылынан калса дагы, чала укса дагы, аутист болсо дагы, сүйлөм түзүп түшүнүп калган балдар менен иштешет алар. Ага чейин дефектолог, альгофренопедагог, клинический нейропсихологдон көптөгөн башка специалисттер бар да, ошолордун этабынан өтөт. Анан бул балдардын саны көбөйүп, азыркы күндө коррекционный класстарда жетишпейт. Мурун эгерде коррекционный класска ушул жакшы, бул бала үчүн өзгөчө шарттар түзүлөт деп өкмөт аркылуу коррекционный класстар боло турган болсо, азыр коррекционный класстарда орун болбой жатат. Көпчүлүк энаталар частный мектепке баратат. Жеке мектепке, жеке мектепте болгондо аякта логопед болуп, ошол именно дефектолог, альгофренопедагогдор жок болуп жатат. Себеби ошол эле коррекционный класстар кандай болот? Мен өзүм жашым менен бир андай 4 эле класс болчу. Азыр болсо жана гимназиялар программаны жаат экип туруп 3 жылда бүтө турган болсо, коррекционный класстар 5 жыл окуйт дагы, андан кийин кайра тандалат. Булар спецшколага кетеби же кийин өз курактуу балдардын арасынан кетеби деп бөлүнөт да. Ошо балдардын саны көбөйүп атат. Ошондой эле азыр эгерде мисалы мен ишим баштаганда биз бир 5 киши болсок, азыр биздин саныбыз абдан көп, себеби биз 3-4 сменде иштеп жатабыз. Садик мектептен да тышкары биздин жана образовательный центрибиз бар, Бишкек боюнча бир нечеси бар. Ошонун бир келгенде ушунчалык, эгерде группага мурун 5-6 бала болсо, азыр 8-10 баладан болуп атат да, 4 смендеп келгенде. Бир келгенде абдан көп балдар кирет. Анан ошол энаталар ар ким муктаж болуп, мисалы, көп эле убакта жанагындай өтө кыйын балдарга жок, булар необучаемый деп койчу, бирок ошолор менен да азыр иш алып барып, лечениялары жакшы болуп, энаталар башка жерден окуп келип, ошондой эле адистерди даярдап, көп центр ачылып атат. Ошо бир 80-90% ошо энаталардын күчү менен ачылган. Ар бир жерге барсаңар ушунчалык көп. Жана абат терапия барсаңар бир келгенде 50-60 балдар кирип атат. Ошондой атайын абат терапия менен иштегендер бар. АФК, адаптированный физкультура бар булар үчүн. Аякка да бир киргенде 20-30 баладан кирет. Ал улам смендеп кирип атышат. Бизге көп энаталар кирет, башка центрлардан дагы адистер жетпей жатат деп. Кайсы жерге барса дагычы балдардын саны абдан көбөйдү. 5 эсе көбөйдү булардын санычы. Биз жылдан жылга ачылып атабыз, специалисттерди үйрөтүп окутуп атабыз. Себеби жаңы ыкмалдар да көп болуп атат, бирок ошондой күндө дагы кичинекей Бишкек болсо дагы бизге специалисттер да жетпейт. Ушул негизи Кыргызстан боюнча ушундай эле болуп атат да, балдардын саны көбөйүп, специалисттер жетпей жатат. Биз чоң эле адамдардын арасынан айрым учурда байкап калабыз го, чоң эле адамдардын бул кекечтенип, сүйлөп сөздү айтайын деп баран айта албай, анан айтат да, булнун ушу бала кезиндеги кандайдыр бир дефекттин негизинен ошентип адам кекечтенип калабы же? Жок, эми негизи кекечтиктен тубаса 0,00% болсо, негизинен мунун баары тең приобретенный дейт да, турмушта. Коркуп калганбы өз убагында, же стресс алганбы. Мисалы мен өзүм окууну бүткөн жылдары анда бизге айтчу, жана балдарды мусулмандар биз жанагы отургузган кезде көп балдар коркуп калып, ошондон көп болот дечи. Азыркы күндө гаджеттерден кичинекей балдар эмес, биз коркуп атпайлыбы, телефондон бирдемкелер секирсе, түнү менен кандай балдар көрүп чыгат, жанында болгонун билбейбиз. Жана садиктен садикке барганда, анан особенно жана биздин өзгөчө балдарда энаталарга айтат, көп убакта невропатологдор айтат, садикке кошуп койсоңор балдар сүйлөйт деп. Жок, биздин балдар андайга даяр эмес. Себеби булар өзү чоң болуп, 3-4-5ке чыккан менен акылы төмөн болуп, анан билбей аны алып, муну алып, тиге урунуп, буяка сурунса, кагып силкип бул балдарды, өз курактуу эле балдары же болбосо ичинен кагып силкип койсо, бала коркуп, сүйлөй элек жатып, кекечтенип калган балдар абдан көп болот. Ошон үчүн өзгөчө балдарды акылына келтирип, түшүндүрүп, анан кошуш керек. Жанагындай неврология түшүнгөн баланы кийинки этап сөзү болот да, аны кошо берсе болот. Кекечтик негизи айтып атпаймынбы, 0,01% наследственный болбосо,
калган баары тең ушул жашоодо алынгандай Кийин пайда турмуштан пайда болгон. Рахмат Гүлнара айым, ушу биздин студиябызга келип, балдардын сүйлөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, анын кечеңдөөсүнүн себептери туурасында маек куруп бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бул ошо сүйлөө жөндөмдүүлүгүнөн кечигип жаткан балага эртерээк көңүл буруш керек экендигин айттыңыз. Болбосо бара бала өзүнүн сүйлөгүсү да келбей калат. Анын кесепетинен анын коомго калыптануусу, коомго аралашуусу дагы мындай кыйынчылыкты жаратып, ал өзүн тартынчаак, башкалардан ким сезип калышы дагы толук мүмкүн деген ойду айттыңыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кийинки берүүдөн кездешкенче саламатта калыңыздар.